Ош шаарынын 2021-24 жылдарга карата социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоору коомдук угууга коюлду. Уюштуруучулар калк тарабынан айтылган сунуш пикир, толуктоолор эске алынаарын билдирди. Коомдук угууда долбоорду ишке ашырууга 18 миллиард сомдон ашык каражат жумшаалары айтылды. Каражаттын 3/4 бөлүгү же 13 миллиард сом инвестиция аркылуу тартылаары болжолдонууда. Ош шаарынын мэринин айтымында жакынкы 1,5 жыл аралыгында калааны ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу маселеси чечилет. Мына президентибиз дагы айтып кетти жакынкы арада пресс-конференцияда ушул Ош шаарынын суусунун маселесин чечебиз деп. Мен ошо жакынкы арада ушул президентке ушул варианттарды сунуштайм. Ушул таза суу боюнча биз мына көчөгөн эле ошол Ташкентский гидропроектный институт менен жолугушуулар болду. Алар келип кетишти. Алар ошол өзүнүн сунуштарын беришти. Кандай кылып таза суунун маселесин чечсе болот деп. Биз азыр алардын дагы вариантын карап атабыз. Өзүбүздө дагы эки вариантыбыз бар. Оптималдуу вариантын мен ойлойм ишке ашырабыз. Бир жарым жылдын ичинде суу маселесин чечебиз. Мынакей азыр өзүңөр көрсөңүздөр, мына Фуркаттан бери Оолбансыга чейин пробка. Ушу жолдор кеңейсе, эме болсо биздин шаардын өнүгүүсү ошодон боло башталат да. Бакинский деген көчө бар. Канча жылдан бери таза суу жок. Толку Онадырдагы каналдын суусун ичет. Ушул жака дагы таза суулар келсе жакшы болот эле.